Кече жакында bir карикатура көрүп калдым. Кыскасы Муса пайгамбар жанагы өзүнүн жактоочуларын алып фараондон качып келатат. Деңизге кептелди, аркадан душман жакындап келатат. Анан Муса пайгамбар ойлонуп туруп, жанагы аян келгенде, вахий келгенде өзүнүн асасын деңизге уруп, аны экиге жарып, качканы калды да, өткөнү калды. Анан ошол жерде bir жанагындай аксакал, мусулман bir аксакал типтеги bir киши Муса пайгамбардын алдына туруп алып сурап атат. Эй Муса дейт. Раз сенин деңизди экиге жара турганчалык күчүң бар экен. Деңизди экиге жаргандан көрө фараонду экиге жарсаң болмок экен. Биз ушул жерге чейин эмнеге кыйналып качып келдик? Мен түшүнбөдүм деп турат. Чындыгында bir жагынан күлкү, bir жагынан ойлоно турган bir суроо. Кудум ушул окшош окуяны мен 2013 жылы Түркиянын чыгышындагы Шанлы Урфа шаарына барганда башыман өткөн болчу. Мен мужиза түшүнүгү боюнча өзүм ой пикирим айтканымда окурмандар кээ бирлер албетте сенин билимиң жетпейт, көрбөгөн билбегенден кийин унчукпай эле койбойсуң, бул башың жетпейт дегенге окшогон сөздөр айтылды. Ошол мага ушинтип айткандардын канчасы мындай окуяга түздөн түз өздөрү күбө болду билбейм, бирок мен бул окуяга түздөн түз күбө болуп, аны практикадан өткөргөн адам катары ушундай ой пикирим айтып аткам. Кыскасы магистратурага жаңы келгенмин, 2013 жылы 1 жыл окуп, анан ошол чыгыштагы Урфа шаарына барып калдым, кандайдыр бир себептер менен. Ал жерге чоң бир шейх келгенин уктум. Кийин уксам Абдулкадир Гейлани тарикатына караштуу bir бутактын шейх экен кыскасы. Ал керемет көргөзөт экен деген мен угуп калган жайым бар эле. Мен өтө кызыктым, мен барам дедим. Айткан саатында бардым. Анан жанагы шейх мен барганда керемет көргөзгөнү даярданып атыптыр. Жанындагы эң жакын эмеси, окуучусу, талабасы кел деп калды. Анан чуркап барып эме кылдым, даярданып калдым. Ал киши мондай эки колуну көргөздү. Алаканда эчтемке жок. Жанагы жардамчысы эми түшүнүксүз билбейм. Сигареттин махуркасын, жанагы тамекинин күкүмүнөн 3-4 бүдүрдөй таштады күкүм. Анан монтип колуну жапты. 1-2 момундай ышкады. Могул жакка өткөрүп 1-2 момундай ышкады. Акырын ачканда 2 данек бар болчу. Бадамдын ичи. Андан баягы дуа тиленип келген бирөө бар эле, жанында отурган, ал аны көргөндө мындай тердеп, кыйналып бир башкача болуп кетти. Бир өзүн бөлүп туруп, бир бөлүгүн өзүнө жедирди. Калганын үй бүлөмө апарып берип кой. Бул бадам азыр учурда бейиштен келди деп айтты. Анан мен андан мурун угуп калган үчүн кандайдыр бир жанагы иллюзия кылабы, көз боямачылык кылабы деп жеңинип айладым, мондай эңкейипчи, бул жеринен чыгардуу же махурка таштап атканда бир демке барбы, же башка бир жеринен бир нерсе кылдуу деп көзүмдү төрт ачып пайлап турдум. Мындайча айтканда, жок, эч демке таппадым. Анан бул окуя болуп өттү. Мен четке отуруп бир кыйла ойлонуп калдым. Ал күнгө чейин мен окуган илимий китептерде илимий көз караштар буга каршы болчу. А бул жерде башка окуя болуп атат. Аны ойлонуп бир неме таппадым. Бирок баары бир мен оюмда экиленген нерсе жашап атам. Илимий көз караш бир тараптан бул бар. Анан кирип бир убакыт тапканда жанагы шейхтин жанында жана сигареттин махуркасын таштаган, анан эң иштерин дайым ошол кылат экен, бир жардамчыга окшогон да эми. Ошол окуучусу менен бир аз таанышып калдым эле. Кийин ал мен четте отурсам келди. Кандайсың, жакшысыңбы? Бир аз сүйлөшөлү, бир маселе бар. Жана макул десем, менин Сирияда бир тууган иним бар дейт. Кенжебиз. Азыр эмени бүтүп атат, бизче айтканда орто мектепти. Турцияга келип, тиш доктуру болгусу келет. Кандай жолдор бар, кандай программалар бар? Бизге стипендиялуу бир программа болсо жакшы болот эле. Келип стипендиясы менен жакшына окуп кетип калсын деди. Анан мен билгендерим айтып бердим, кагазга жазып бердим, сүйүнүп рахматын айтып кетти. Кыскасы бул жерде мен биринчи бул окуянын сырын ачыктай албадым, биле албадым. Демек бул сразу туура нерсе деп кабыл алып кеткен, өзү илимий принципке туура келбейт.
илимий кылдаттыкка туура келбейт. Анткени муну мен көрө албай калдым, мен байкай албай калдым. Бирок бул деген сөз акыйкат деген сөз эмес да. Мени алдап коюшу мүмкүн ажайып өздөрүнүн ыкмалары менен. Ошондой экиленүү менен отурган жеримде толугу менен бул жерде шейхтин кылганында кандайдыр бир эме бар. Бир мааниде көз боемочулук бар деп мен өзүм мынаны калдым. Себеби бейиштен заматта данек алып келе алган шейхтин жанындагы эң жакын окуучусу стипендияга муктаж болбош керек эле. Мисалы бейиштен муну алып келдире алаткан болсо кылсын, калгандарын деле кылсын, күчү жетпейби? Бейиштен данек алып келип атат натыйжада. Түркияга белгилүү Cem Yılmaz деген стендапер киши бар, балким тааныгандар болсо керек. Аябай күлтүрөт, куудул киши, бирок ошол эле учурда зээндүү киши. Бул киши айтат, бир күн Түркияга Дэвид Копперфилд келип калды дейт, дүйнөгө таанымал иллюзионист, сыйкырчы. Кыскасы адам сахнада учуп жүрөт дейт. Эчтемеси жок. Анан эми бул сахнада көрсөтүлгөн бир шоу. Муну ырахаттанып көрүп кол чагып кетиш керек. Бул аркамда отурган эки киши бири-бири менен сүйлөшүп атат дейт. Бул эң дуран чындап эле учкан жок, аркасында жип-жип болсо керек, сөз карасаң деп атат дейт бири-бирине. Мындай болсо дейт, сахнада көргөн жанагы номердин бир ырахаты калабы дейт. Аны антип көрбөйсүң да, албетте ал адам учкан жок. Ал адам учса дейт, ушундай уча турган уникалдуу талант болсо, билет сатып концерт коюп жинди болдубу дейт. Сода сатыктын логикасы белгилүү. Аз бересиң, көп аласың. Аз коротосуң, көп табасың дегендей. Ал чындап эле уча турган уникалдуу бир талант болсо, бул адам дароо эле өзүнүн пайгамбардыгын жарыялап чыкмакта дейт. Концертке билет сатып жинди болду, сен алдыңа келип учуп, сенден акча алып дейт. Кыскасы бул Дэвид Копперфилдтин окуясында, Шанлурфадагы шейхтин окуясында, Муса пайгамбардын окуясында деле окуяны туура түшүнүү үчүн окуянын өзү менен гана чектесек туура натыйжа бербей калышы мүмкүн. Бираз дагы жогорурактан, бираз дагы кеңири окуянын жанындагы себептер менен дагы айланасындагы кошо баалаганда, кошо анализдегенде туура натыйжа бериши мүмкүн. Себеби жанагы шейхти көрсөң чындап эле бейиштен данек алып келип атат деп ойлойсуң. Бирок жанындагы окуучусунун стипендия издеп жүргөнүн көргөндө бул башкача бир маани берет. Кудум ушундай эле Муса пайгамбардын окуясында деле качып ошол жерге чейин барды. Канча убара келсе, канча адам өлүп кетти жолдо. Биз билебиз, Ханиф дини деп жана ислам диниге чейинки диндердин пайгамбары да Муса пайгамбар эле. Ошол диндерде адамдын жаны маанилүү. Бир кишинин өлүмү керексиз жерге, бүтүндөй адамзаттын өлүмүнө тете. Демек, бул жерден кандай сабак чыгат? Биз ыйык китептеги окуяларды, икаяларды туура түшүндө эгер литералдык эле мааниде түшүнүп жүрө берсек, анын түпкүр маанисине эч бир жолу жете албайбыз, жана бизге зыяны тиет. Кандай зыяны тиет? Учурда мисалы үчүн илим билимге же илим билимдин устаттарына эмес, көбүнчө сакал койгон, селде кийген, ушинтип бейиштен хурма алып келдим, данек алып келдим деп кыскасы бирдемкелерди көргөзгөн адамдарды көп ээрчип калды, мисалы ислам дүйнөсүндө. Эми карап көрөлү. Батыш Европада илим билимди Ренессанстан кийин албетте илим билимди мындай жетинде имам тута баштады да, аны гана ээрчип, аны гана алдына сала баштады. А бизде бул кишилерди айырма ортодо. Демек бүгүн ыйык китептерде, икаяларда кандай түшүнсө түшүнсүн, бул деле ушундай түшүнсө түшүнсүн, буларга ушинтип койсоң жүрө берет, зато биз добушту, шайлоодо зыңкылдатып алабыз деп мындайча айтканда жүрө берсек, мунун натыйжасы бир учурларда биз эсептешкенге мүмкүн болбой кала турганчалык коркунуч болуп кайтып келиши мүмкүн. Мен айтып коюшум керек буларды.